Саадатбек Мырзакул уулу. Туткун кыз. Уюшкан тандалма топ. Ибрагимдин өтүнүчү менен Абдувахап өзүнүн ишенимдүү адамдарынан 7-8 топтоду. Бизге мындан артыктын деле кереги жок. Булар спорт чеберлери, профессионал жигиттер. Мен эң ишенимдүү дегендерди гана топтодум. Мындан көп болуп кетсе бири-бирине тоскоолдук кылгандан башка пайдасы жок. Абдувахаптын Ташкентте менчик кафеси бар болчу. Бардыгы ары жактагы өзүнчө бөлмөдө сүйлөшүп олтурушту. Диванда олтурушкан жигиттерди Ибрагим менен бирден тааныштырып чыкты. Бул четтеги Карим деген жигит. Дзюдо боюнча жана эркин күрөш боюнча мастер спорт. Спорт школду, физкультура институтун бүткөн, машыккан. Азыр машыктыруучу болуп иштейт. Чоңдугун эле карабайсыңбы? Тумбочкадай болуп турбайбы? Эч бир муштумдары тоготпойт. Көмөч казан менен башка чапсаң, чойун сынып кетиши мүмкүн, а бирок ага эч нерсе болбойт. Анын тамашасына бардыгы күлүп калышты. Бул болсо Виктор Пак, улуту кореец. Ушу таэквондонун мастери. Анын жанындагы жигит Хабибулла. Виктордун оң колу таэквондо боюнча дүйнөлүк чемпионаттарга катышып жүрөт. Чындыгында кайсы улуттан экенин билбейм, тигил жигит жөнөкөй бокстан баштаган. Кийинчерээк Америкага барып профессионалдардын боксуна катышып, утушка ээ болуп келген. Балким телевизордон көргөндүрсүң, мушташуу техникасы Майкл Тайсондон кем калышпайт. Өзү дагы капкара болуп далдайып, Тайсонго окшошуп турбайбы? Тиги кичинекей бою жапыс китаец жигит болсо, биздин топко жакындан бери кошулуп жүрөт. Ушунчалык чагылгандай тез кыймылы менен кимди болсо да таң калтырбай койбойт. Жеңилдиги, ылдам кыймылдаганы мышыктан айырмасы жок. Карате менен машыгат. Аты Чин. Бул болсо көп жыл бою циркте иштеген. Бычактарды көздүн таңып койсоң да көздөгөн жерине сай алат. Узун шапалак камчыларды жакшы иштете билет. Бир шилтем менен кимисинин болбосун эсин оотура чабат же колундагы нерселерин көз ачып жумганча кагып түшүрөт. Шапалак камчысы менен 5 кадамга чейин кандай адам болбосун мойнуна ороп алып муунтуп кое алат. Аты Рахим. Тигил көзгө атаар мерген жигит Джафар. Десантта кызмат өтөгөн. Афган согушунда да катышкан. Кыскасы, булардын бардыгы жөн адамдардан эмес. Ар бирин өзүм таап, өзүм тандап, өзүм топтогом. Бири-бирине ишенимдүү адамдар. Кана, таанышып алдык. Эми негизги ишке өтөлү. Бардыгы жымжырт болуп турушту. Тигил бийик короо ичинде эмне бар экенин билбейбиз. Балким дубалдарында түрмө сыяктуу сигналдар бардыр. А балким дөбөт иттер бардыр. Короонун ичиндегилердин бардыгын көрсөтүп турган видео аппараттары да бар болуп калышы мүмкүн. Бул мафия күчтүү да турушат, бай да турушат. Ташкенттеги авторитеттүү адамдардын бардыгын колго алып коюшкан. Бирок кандай болсо да туткун кызды бошотуп чыгуубуз керек. Тигилер өлтүрүп сала электе. Кана, кимде кандай ой сунуштар бар? Короонун ичине кантип киребиз? Короонун бийиктиги канча экен? Где-то 6 метрдей болот. Анда кирүү жеңил эле турбайбы? Ар бирибиз башында илмеги бар аркан жиптерди алабыз дагы тартынып чыгып, ары жагына өтүп кетебиз. Өтөөрүнгө өтөбүз. Анын ичинде эмнелер былгып жатат, биз кайдан билебиз? Балким куралдуу адамдар түрмө кайтарышкандай күзөттө турушкандыр. Күзөттө турушкандай анын ичинде зектер же кылмышкерлер жок да. Болгону 20-га али жаштары чыга элек алсыз кыздар. Мага жолуккан кыздын айтуусу боюнча ичинде куралдуу эле адамдар жок. Биздин келерибизди күтүшпөйт деле болуш керек. Биз күтүүсүздөн, ойдо жок жерден кол салабыз. Өтө тездик менен иштешибиз абзел. Жарым саатка жетпей ал жерден кайра чыгып кетишибиз зарыл. Эмне менен куралданабыз? Бизде албетте атылуучу куралдар жок, зато өзүбүздө уверенность, күч, тажрыйба бар. Куралсыз эле мобул колубуз менен бүтүрөбүз. Баса айтмакчы, ар кимиси өзүнүн көнгөн куралдарын алышат. Мисалы, Рахимге атуучу куралдын керегине бычак, шапалак камчысы болсо болду да, кимиси болсун жайлай алганга мүмкүнчүлүгү бар. Бул эле эмес, силердин ар бириңерде деле ушул сыяктуу мүмкүнчүлүгүңөр бар эмеспи? Курал алуунун зарылчылыгы деле жок. Тигил жактагы кишилер жөнөкөй эле кишилер, биз сыяктуу спортсмендер эмес. Бул деген согуш мезгили эмес да, атуучу курал колдонгондой. Бардыгы жөнөкөй колубуз менен гана бүтүрөбүз. Эң башкы нерсе, караңгыда кара кийинсең көзгө көрүнбөй калат эмессиңби? Ар бирибиз кара спорт кийимдерин, башыбызга болсо кара чүмбөт кийебиз. Биз ким экенибизди билинбегендей, өңүбүздү тааныбагандай болсун. Кара чүмбөттөрдү, кийимдерди кайдан алабыз? Анын милдетин мен алам. Ибрагим жооп берди. Алар кечке даяр болот. Кыскасы, кадимки ниндзялардан айырмасы жок кылып даярдайм. Болуптур. Анан кайсыл мезгилге киребиз короого? Түнкү саат 1ден өткөн соң элдин баары кызуу уйкуда болушат. Ошондо киребиз. Короо ичиндегилер да кызуу уйкуда болот болуш керек. Кандай дабыш чыгарбай кирсек, ошондой кайра көздөн кайын болуп кетебиз. Эң башкысы Диананы тапсак эле болду. Кана, анда эмесе ишке киришели.
Ишке ашпаган план. Айланага көгүм кирип киргенде бардыгы толук даярдыкта турушты. 8 тең бир машинеге тыгылыша, короого 3 метрдей жетпей токтоп, көчөдөгү элдердин суюлушун күтүп жатышты. Короо жакта эмне кыймыл болуп жатат билип кел деп Рахимди чалгынга жиберишти. Кечки саат 10 чендерде биринин артынан бири ээрчишкен 3 чет элдик машине короодон чыгып каяkkадыр жөнөп кетишти. Кыздарын алып чыгып кетишти. Аларың эми күндүз кайтып келишет. Ушуларга кор болгон кайран кыздар. Колдоочуң болбосо ушулда. Буларың деле бирөөлөрдүн кыздары да. Баса, булар Кыргызстандан келген кыздар дейби? Ошондой деп угуп атам, бирок ар кайсы улуттагы кыздар экен. Ооба, шордуу кыздар экен да. Машиненин ичиндегилер өздөрүнчө сүйлөшүп олтурушту. Бир аздан кийин Рахим кайтып келди. Короонун бир сыйры айланып карап чыктым. Аркы бетинен секирип өткөнгө мүмкүн эмес экен. Бирок бул жак бетинен гана өтө алабыз. Сыягы ичинде иттер да бар окшойт. Акырын таш ыргытып тыңшап көрсөм, короонун ичи жагынан алардын үргөн үндөрүн уктум. Иттердин көздөрүн курутуунун милдетин мен мойнума алайын. Шапалак камчы менен баштарын жара чабам. Айла кетсе бычак уруп өлтүрөм. Кыскасы андан камсанабагыла. Иттерди жоготуу менин милдетим. Ичинде канча ит бар болду экен? Какая разница, иши кылып, мен алардын көздөрүн курутуп силерге жол ачып берсем болдубу? Рахим өзүнө ишенимдүү сүйлөп жатты. Түнгү саат 12-ге чейин машинеден чыгышпай, былк этпей отурушту. Саат 11 чендерде алиги 3 чет элдик машина кайра кайтып келишип, короого кирип кетишти. Сыягы кыздарын жеткирчү жерде жеткиришип, кайра кайтып келишти окшойт. Ооба, таңга жууктагы чыгышып, кыздарын кайра алып келишет. Болгону 3 эле машина менен жеткирип келиштиби? Калган кыздар каякта? 3 машиненин ар бирине 5тен кыздары батырган күндө дагы 15 кыз болуп атпайбы? Калган кыздар каякта? Балким ушунча эле кыздардыр. Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Алиги кыздын айтуусу боюнча короо ичинде кеминде эле 30га жакын кыз бар экен. Анда калгандар каякта? Ким билет? Ичинде эле да. Көп өтпөй алиги чет элдик 3 машина кайрадан биринин артынан бири короону ээрчишип чыгышты. Тепер пара, даярдангыла. Абдуахаптын буйругу боюнча бардыгы кара кийимдерде, баштарына кара чүмбөттөрдү кие башташты. Туп-туура саат 1 болгондо бардыгы жапа-тырмак ордулардан козголушту. Оомин, ишибиз оңдон чыгып, Кудайыбыз колдосун. Бардыгы өздөрүнө керектүү куралдарды алышты да 3 топко бөлүнүшө, короо тарапка жылып жөнөштү. Бул мезгилде дээрлик көчөдөгү кыймылдын баары токтоп, көп кабаттуу үйлөрдүн көпчүлүгүнүн жарыгы өчүп калган. Бир тобу уйкуга кетишкен болчу. Бирок ошентсе да кез-кез чочугансып ары бери машинелер зуулдап өтүп кете жатышты. Алдыда баратышкан биринчи топ дагы 3кө бөлүнүштү да туш-тушка чачырай, Айланага көз кырын салыша чалгын жүргүзө башташты. Эч ким жок, келе бергиле деген белги беришкенде, экинчи топ дароо короо түбүнө чуркап келишип, илмеги бар аркандарды короонун башына ыргытышып, өтө ылдамдык менен тартынып чыгышты да арткы бетине өтүп кетишти. Көп өтпөй эле экинчи топтогу алиги аркан жиптерге тартынып чыга башташты. Ошол мезгилде күтүлбөгөн жерден биринин артынан бири ээрчишкен алиги 3 машина пайда болду. Алар булар ойлогондон эртерээк келип калышты. Ойдо жок жерден пландын баарын бузуп кетти. Мындай болуп кетээрин эч күтүшпөгөн эле. Ошол жагдайда короонун ичинде иттер да жаналдары калбай үрүп киришти. Рахим шапалак камчы менен үчөөсүн башка чаап өлтүрдү. Ары жакта дагы экөөсү бар экен. Алардын жаагын бычак менен жапты. Биринин артынан бири удаа ыргытылган бычак экөөсүнүн тең жаагын жапкылды. Бирок алар жөнөлүшпөй кыңшылап алып өлтүштү. Мындай ызы чууга ары жактан 2-3 адам чыга калышып, сактаныша, иттер тарапты көздөй басып жөнөштү. Үчөөнүн тең колдорунда тапанчалары бар экен. Бери жактагылар далдалана жерге жашына калышты. Сырттан 3кө бөлүнгөн топ 3-3төн болуп бөлүнүшкөн болчу. Биринчи топ Абдуахап, Рахим жана Чин деген кытай жигит, экинчи топто Карим, Виктор Пак, анан Ахмет, ал эми 3-чү топко болсо Хабибулла, Ибрагим жана Жафарлар бөлүнүшкөн. Акыркы топ сырткы жакты көзөмөлдүккө алышмак, эгер бир нерсе болсо бул жакка жардамга келишмек. Алгач короого кирип келишкендер ошол биринчи топтогулар болчу. Короого киришкени экинчи топтогулар да даярданып жатышкан. Колдоруна тапанча кармашкан үчөө иттерин ар кайсы жерде өлүп жаткандарын көрүштү. Бирөөсү акырын кыйкырып жиберди. Кимдир бирөөлөр иттердин баарын өлтүрүп кетиптир. Ал айтып оозун жеги чакты эле кандайдыр каттуу соккуларга үчөө 3 жерге жалп дей түштү. Алар ошол боюнча тургуз болушту. Аларды Абдуахап, Рахим, Чин үчөө атайын күтүп турушуп, жакын келишкенде таамай соккулар менен эстерин оодара чабып ташташкан болчу. Урушта туруш жок. Кырдаал өзгөрүп кетти. Кой, тездебесек болбойт. Үчөө дароо эле караңгы жер менен чоң 2-3 кабаттуу үйдү көздөй чуркап жөнөштү.
Ошол маалда коронун дарбазасы ачылып, сырттан дагы 3 машина удаа кирип келатышкан эле. Аларга сотовый телефон менен бирөөлөр айтып коюшканбы, чет элдик автомат, тапанча менен куралданышкан 5-6 адам өтө сактаныша үйдүн ичине чуркап кирип келип атышты. Эшикти жаап алышты. Сыягы үйдүн ичиндегилер да кармашка даярданып калышса керек. Мындай окуяларды баштарынан өткөрүшпөгөндүктөн беркилер кичине шашкылактап калышты. Анткени тигилердин баардыгы куралчан болушчу. Бир нерсе болсо эле ок атканга даяр. Шайтан алгырдыкы. Карачы, планыбыз ойдогудай болбой калды. Эми артка кайтууга жол жок. Андан ары аракеттенүүбүз керек. Көп өтпөй эле буларга сырттан келишкен экинчи топта кошулушту. Бардыгы тең капкара болушуп, кара чүмбөт кийип алышкан болчу. Бул көп кабаттуу чоң үйдүн ичинде эшиктен түздөн түз кирүүгө болбойт. Ал эми экинчи кабаттагы терезелери болсо темир тор менен тордолуу экен. Балким 3-чү кабаттын терезелеринин темир торлору жок болуп жүрбөсүн. Давай, текшерип көргүлө, убакыт өтө тар. Рахим жүгүрүп барып, илгичи бар арканы ыргытып атып, терезенин бир жерине илип алды да, көз ачып жумганча өйдө көздөй тартынып чыгып кетти. 3-чү кабаттын терезелери темир менен тордолуу эмес экен, бирок ача албай койду. Анын форточкасы аркылуу ичине кирип, бөлмөнүн ичинде эч ким жок экенин чындап ишенген соң, терезени ичинен чоң кылып ачты да, төмөн жактагыларга белги берди. Абдувахап, Чин, Карим үчөө 3-чү кабатка тартынып чыгып кетишти. Алар киришкен бөлмө сыртынан бекилүү экен. Кандай болсо да жолун таап коридорго чыгыш керек. Анын үстүнө ар бир мүнөт алтын кат эте. Чын эле убакытта тар болчу. Убакыттан уттурушса пландары ишке ашпай калмак. Төртөө эмне кылуу, андан ары кандай аракет кылуу жөнүндө жанталаша ойлонуп, план түзө башташты. Эшикти талкалоого мүмкүн эмес болчу, анткени тарсылдактан астыңкы кабаттагылар сезип калышып, чуу көтөрүп жиберишмек. Анда 3-чү кабатка көтөрүлүп чыгышканы кайсы? Баардыгын бөлмөнүн ичинен сыртка чыгарганга мүмкүнчүлүк беришпей, бирден терип атып салышмак. Кандай болсо да аларга күтүлбөгөн жерден кол салуу керек. Биринчи маселе бул сырткы бекилүү каалгадан сыртка чыгуулар зарыл болчу. Бирок кантип? Түрмөнүн эшигиндей болгон калың эшиктер таштай капкатуу болуп, зыңкыя чыкканга мүмкүнчүлүк бербей турду. Эшиктин айлампа темирлерин бычак менен кайрып көрүштү эле, андан эч натыйжа чыкпай койду. Жыгачты ойгуча көп убакыт кетет. Балким бензин чачып өрттөсөк эмне болот? Каримдин сунушуна Абдувахап каршы боло кетти. Азыр бензинди кайдан табасың? Кайра түшүп машинеге барып алып келгиче бир топ убакыт өтөт. Анын үстүнө убакыт аябай тар. Андан көрө башка жолун ойлонуштуралы. Мен бат эле жерге түшүп алып келе калам. Баланча мүнөт убакыт бергиле, ошол убакыт ичинде кайтып келем. Карим айтканын бербей туруп алды. Жок, болбойт. Андан көрө башка жолун табалы. Мен таптым. Рахим өз оюн сунуштады. Бул шапалак камчым менен же мобул башында илгичи бар аркам менен тигил катарлаш кошуна терезелерге өтүп көрөйүн. Балким ал жактын эшиги ачыктыр. Болуптур. Убакыттар, кана колуңдан келсе аракеттенип көр. Рахим белиндеги узун шапалак камчыны алды дагы катарлаш кошуна терезесинен чыгып турган нерселерине илмек кылып, акырын ыргытып илгенге аракет кылып көрдү. Бирок илингени менен кайра тартса эле чыгып кетип атты. Эртеден берки аракетинен такыр майнап чыгара албаган соң, айласы кете өйдө жакты карады. Анан бир нерсе оюна түшкөндөй башында илмеги бар арканды ала үйдүн эң үстүнкү шыйпыры жактагы илмектерге ыргытып көрдү. Илгичи шыйпырга тийгенде тарс деген каттуу үн чыга, бирок илмеги өйдө жактагы бир нерсеге илинип калды. Тартынып чыкмакчы болгондо Чин аны токтотуп калды. Кое турчу. Андан көрө мүмкүнчүлүк болсо мага берчи. Мен көтөрүлүп чыгайын, өйдө карай. Рахим ага ишенбегендей бир аз карап турду да ары боло берди. Болуптур, бирок абайла, кичине жаза тайсаң эле бүттү. Төмөн карай учтуң да кеттиң. Андан кабатыр болбо, өзүм билем кандай иштешти. Чин арканга тартыла, мышыктай шыпылдап, заматта өйдө карай тартынып чыгып кетти. Шыйпырдын үстүнө чыгып 3-4 кадамдай солго басты дагы, аркандын учуна илмек таап, илип, кайра экинчи терезенин тушуна төмөн карай түшүп кетти. Тилекке каршы ал жакта бек экен. Көп ойлонбостон кайра тартынып өйдө чыкты. Шыйпырдын үстү менен басып барып, бирөөсүнүн четин сындырып, өзү баткандай кылып, оюп алып салды да, акырын дабыш чыгарбай ичине кирип кетти. Анын дабышына чатырдын ичиндеги көгүчкөндөр пырпырап туш-туш жакка учуп жөнөштү. Чөнтөгүнөн кол фонаригин алып чыгып, шыйпырдын үстүнөн төмөн карай түшчү эшигин таап, түртүп ачып көрдү. Аны астынан илмеги бар илип коюптур. Чөнтөгүнөн өзү ачылмай ичке бычагын алып чыгып, ичке бириккен тешикке сойлотуп жиберди да, акырын түртүп, жылдырып олтуруп, капкактын алдындагы илгичти ачып алды. Анан капкак эшикти ачып, темир шаты менен төмөн карай түшүп келди. Кууш коридордогу бири-бирине окшош эшиктерден кайсы бөлмө экенин өзүнүн кишилерин издей баштады. Акырын өзүнүн туюу сезими менен бир эшикти болжулдоп, тарсылдатты эле ошол эшиктин ичинде экен.
Алар да акырын тарсылдатып жооп беришти. Чөнтөгүнөн кичинекей темир аспабын алып чыгып, колпуну кайрып чыгара баштады. Ошол мезгилде өзүнө жакындап келаткан кандайдыр бир дабышты сезе коюп, тегини чапканга үлгүртпөй ары көздөй буйтап кетти. Ары жактан келаткан караан колундагы нерсеси менен тегини баштан ары шилтеп калган болчу, бирок үлгүрө албай калды. Чапчаң кыймылдаган Кытай жигити тегини экинчи чапканга үлгүртпөй бир секир менен бетке тээп чалкасынан кулатты. Кайра туруп келатканда акырын үн чыгарбай, моюн талаштыра чаап койду. Тигил кың деген жок. Жерге үстөмүнөн кулаган боюнча былк этпей жатып калды. Мунун келгени Чинге кайра жакшы болду. Анын колундагы ломго окшош темирди алып, эшиктин кулпусун акырын кайрып сындырып салды да эшикти ачты. Бөлмөдө камалып жатышкан үчөө дабыштарын чыгарышпай, коридорго чыга келишти. Каалганын артында томолонуп жаткан караанды байкап калган Абдувахап Чинден сурай кетти. Тиги кайсы караан жерде жаткан? Тигилердин кишилери сиягы бияк жакка чалгынга келсе керек. Ал экинчи тургуз болду. Кой кеттик. Төртөө дабыштарын билгизбей, тепкичтер менен төмөнкү кабатка түшүп кетишти. Дал ошол кабаттын экинчи бөлмөсүндө Диана эс учу жок сулап жаткан болчу. Экинчи кабатта жүрүшкөндөрдүн баардыгын сулата чаап, жерге жаткырып коюшту. Негизги сокку ура турган адамдары төмөнкү кабатта болчу. Ортодо куралчан турушкан адамдардын 5-6 караандарын көрүштү да, төртөө туш-туш жактан чагылгандай тез ылдамдык менен ошол караандарга кол салышты. Заматтын ортосунда топ караандардын баардыгы ар кайсы жерге чачылып калды. Көрсө, алар адам кейпин кийген жасалма кишилер экен. Лавушка. Кайра кеттик тепкич жакка. Абдувахаптын кыйкырганы өтө кеч болуп калган эле. Күтүлбөгөн жерден электр жарыгы жарктей түштү дагы, туш-туш жактан чет элдик автомат, тапанча менен куралданган адамдар тигилерди курчап алышты. Ордуңардан кыймылдабагыла. Кичине эле каршылык көрсөтсөңөр, атып таштайбыз. Колуңарды көтөрүп желкиңерге алгыла. Тигилердин буйругуна айла жок моюн сунууга туура келди. Төртөө тең колдорун көтөрүшө, желкелерине алышты. Дубалга тургула дагы ары карагыла. Бери кылчайсаңар эле атып таштайбыз. Төртөө тең катар тизилише буларга далыларын тосуша ары карашты. Ошол убакта бири-бирине ымдап белги беришкен 4 киши бир мезгилде тигилерди желкеге уруп калышты эле төртөө тең эстерин жогото жерге кулап түштү. Төрдө турганы буларды байлап салгыла деп буйрук берди. Автомат сунуп тургандардын 2-3-өсү ар кайсы жерде эстери ооп жатышкан. Кара кийимчен кара чүмбөтчөндөрдү ардан бери байлап салышты да баштарындагы чүмбөттөрүн чече башташты. Үйдүн ичиндегилер булардын өйдө жакка арка менен көтөрүлүп чыгып атышканын көрүшүп, үстүңкү кабаттан кол салышаарын сезишкен. Ошол себептен атайын алдын ала даярданышып, ушундай лавушканы даярдашкан болчу. Көтөлбөгөн коноктор. Кана, чүмбөтчөндөрдүн башындагыларын чеччи, булардын ким экенин көрөлү. Толмочунан келген Мурутчан такыр баш киши жанындагы жигитке буйра сүйлөдү. Автомат кармап четте турган жигит автоматтын артына эле сала, жерде байланып жатышкан төртөөнүн башындагы кара чүмбөттөрүн сыйра баштады. Булар кимдер болду экен дегендей баардыгы кызыгыша карап турушту. Жигит төртөөнүкүн тең чечип туруп, чалкасынан оодарды да мындайраак боло берди. Алардын жүзүнө үңүлгөн такыр баш өзүнчө кичине жеңилдей түшкөнсүдө. Слава богу, булар милициянын кишилери эмес экен. Кое тур. Бул жигитти мен тааныйм. Ал Абдувахаптын жүзүнө кунт кое өңүлө карады. Бул дагы бизге келген жигит турбайбы? Мынакей карагылачы, таандыңарбы? Ары жакта тургандардын баардыгы тааныдык дегендей баштарын ийкешти. Биз менен иштешесиңби дегенде макул болбой койду эле. Эми бул эмне максат менен биякта жүрөт? Биздин иштерге кейлигишип. Же булар милициянын чалгынчыларыбы? Атайын бизге жиберген. Айланасында тургандар билбейбиз дегендей бири-бирин караша ийиндерин күйшөштү. Так, андай болушу мүмкүн эмес. Ары жактан бирөөсү кийлигиши кетти. Бул деген өзү криминалдар чөйрөсүнө аралашып жүрбөйбү? Ташкентте бирден бир көрүнүктүү авторитеттерден болуп жүрөт. Эгер милицияда иштей турган болсо, ал жакта иштеген биздин кишилер бул жөнүндө бизге кабар бермек да. Кызык. Бул эмне максат менен бул жакка келди болду экен? Биздин иштерге эмне кийлигишип атат? Же бул кыздардын арасында өзүнө керектүү кыздар барбы? Андай болушу мүмкүн эмес. Бул жактагылардын баардыгы Кыргызстандан келген кыздар. Алардын буга эч тиешеси жок болуш керек. Эгер булар бизге карама-каршы чыга турган болушса, көздөрүн курутуп, жок кылып коебуз. Анын жолу жеңил эле. Баардыгын өлтүрүп туруп, кислотага салып жок кылабыз. Болтур, муну шашпай разборка кылабыз. Андан көрө дагы кишилери тияк жакта болуп жүрбөсүн, жакшылап текшерип карап чыккыла. Үстүңкү кабатты чардактардан бери карагыла. Эгер кишилер кокусунан болуп калып силерге каршылык кыла турган болушса, дароо эле ошол жерден атып таштагыла. Мен уруксат берем. Бирок автомат, пистолеттердин башына глушителдерди тагып алгыла.
үн чыкпагандай болсун. Болбосо короонун сыртында жашаган кошуналарга тургундарыбыздын көңүлүн өзүбүзгө буруп алабыз. Алар короонун ичинде атышып жатышат дешип, милицияга кабарлап коюшу мүмкүн. Автомат кармаган 2-3 жигит тепкич менен жогору карай чыгып жөнөштү. Абайлап сак болгула. Мунун кишилери дасыккан спортсмендер. Күтүлбөгөн жерден кол салып, силерди торойто чаап салышпасын. Өйдө көздөй кетип бараткандардын артынан эскерте кыйкырып калды. Так, сырт жакты да бир сыйра текшериш керек. Балким булар төртөө эле эместир. Сыртта калгандар иштин тетирлеп баратканын терезеден өз көздөрү менен көрүп, ар бир кыймылды байкап турушкан эле. Автоматчан үчөөнүн тепкич менен өйдө көтөрүлүп келгенин көрүштү. Сыртка чыгып баратышкан дагы 3 адамды байкап калышып, алардан жашырынганга ыктоо жер издешти. Караңгыда эч нерсе байкалбайт болчу, бирок тилекке каршы бирөөсү короонун ичиндеги жарыкты жандырды эле, короо ичи күндүзгүдөй эле жаркырай түштү. Тигилер үй артындагы караңгы жерге жашырынганга араң-араң үлгүрүштү. Автоматчан үчөө дароо эле ары жакта ар кайсы жерде сулап жатышкан иттерге барышты. Анан айланасына бир сыйра көз жүгүртүшө короонун сыртына чыгып кетишти. Бардыгы Абдуахапка баш ийише, өздөрү менен кошо атылуучу курал алышпаганына өкүнүп жатышты. Мындай кырдаалды текке кетирбеш керек болчу, анткени тигилердин тобу 3кө бөлүнүп кетишти. Үчөөсү үстүнө, үчөөсү сыртта. Ал эми үчөөсү болсо Абдуахаптар байланып турушкан чоң залда калышты. Карим ичиндегилерге көз салып, байкап тур дегендей Ибрагимге белги берди эле, ал түшүндүм дегендей акырын терезе жакка жылып барды. Үчөөнү ээрчиткен Владимир Пак акырын дарбазадан сыртка чыгып кетти. Арадан 10-15 мүнөттөй өтпөй алар кайра кайтып келишти. Сырттагы үчөөнү жайлашып, куралдарын тартып алышыптыр. Абдуахаптар жаткан залдагы үчөө эч нерседен бейкапар, өздөрүнчө бир нерселерди сүйлөшүп турушту. Сырттан аткан октой ушунчалык тездик менен жуунуп кирип келишкен чүмбөтчөндөр тигилерди эстерине келтиришпей, камдантпай басып калышты. Алар мындай болот деп күткөн эмес, болгон эле ушул төртөө болуш керек деп ойлошуп, эч нерседен бейкапар, өздөрүнчө сүйлөшүп олтурушкан. Үчөөнү ардан бери куралсыздандырышып, үстүнө кеткен берки үчөөнү күтүп калышты. Алар бул мезгилде үйдүн эң үстүңкү шыйпырына чыгышып, көгүчкөндөрдү кубалап, кол фонариктери менен ичин аябай кылдап текшерип жатышкан болчу. Төмөн жактагылар жерде байланып тургандарды арадан бери чечип жиберишти. Чин өйдө көздөй кетмекчи болду эле, аны Абдуахап токтотуп койду. Тимгой, алар азыр өздөрү келишет. Тигилер кандай бизди ловушкага түшүрсө, биз дагы буларды ошондой кылабыз. Үчөөнүн куралдарынын окторун алып, кайра колдоруна карматышты дагы катарлаш тургузуп коюшту. Төртөө байланган киши болуп, кайра жерде жатышты. Арадан 10-15 мүнөт өткөндөн кийин үстүнө чыгып кетишкен үчөө кайра кайтып келишти. Үстүнүн баарын карап текшерип чыктык, шеф. Эч ким жок экен. Булар шыйпырды сындырышып, ошол аркылуу түшүптүр. Эч нерседен бейкапар өйдө жактан түшүп келген үчөөнүн бирөөсү өзүнүн шефине жаңы эле баяндап айта баштаганда сөзүнүн аягына чыкпай оңкосунан сайылды. Ары жактагы экөөсү да эмне болуп кеткенин түшүнбөй, колдорундагы автоматтарын заматта алдырып жиберишти. Жерде жаткандар да ордуларынан туруп кетишти. Алтоонун тең ары жакка барып алып, байлашты да экөөсү буларды кайтарып калып, калгандары шашыла кимдир бирөөнү издей башташты. Чүмбөтчөн туткундар. Силер кимдер издеп жатасыңар? Колу байланып турган такыр баш киши бөлмөлөрдү кыдырып, кимдир бирөөлөрдү издеп жүрүшкөндөргө кыйкырды. Бөлмөлөрдө эч ким жок. Бекер убара болбой эле койгула. Андан көрө ким керек силерге, айткылачы. Балким биз өзүбүз таап берип жүрбөйлү. Кара чүмбөтчөндөр анын кыйкырганына маани да беришкен жок. Унчукпастан кимдир бирөөлөрдү издей беришти. Бир кезде экинчи кабаттан бирөөсү түшүп келип, колу менен өйдө жакты көрсөтүп жаңсады эле, экөөсү ошол жакка көтөрүлүп кетишти. Чүмбөтчөндөрдүн бирөөсү Ибрагим болчу. Мобул бөлмөдө жаткан кызды карап көрчү, ушул эмеспи? Ибрагим эс учу жок, аябай алсыз абалда сулук жаткан Диананы дароо эле тааныды. Ооруканадан кетээр мезгил аралыгында аябай токмок жеп, кордук көрүп атып бир топ эле өзгөрүп кеткен болчу. Наконец-то. Ибрагим Дианага жетип барып, дароо башына көтөрдү. Диана, көзүңдү аччы, тирүүсүңбү? Жүрөгү согуп атабы деп көкүрөгүн тыгшап көрдү. Слава богу, тирүү экен. Жүрөгү согуп атат. Кана кеттик. Ал Диананы тапатак көтөрүп бекем кучактады да төмөн карай түшүп жөнөдү. Колу буттары таңылып тургандарды бир сыйра карап алышып, чүмбөтчөндөрдүн баардыгы жаңы эле сыртты көздөй тап беришкенде, күтүлбөгөн жерден электр жарыгы жалптей, заматтын ортосунда айлана көзгө сайса көрүнгүс капкараңгы боло түштү. Ага удаалаш эшиктердин баары сыртынан бекитилип, жабылып калды. Алар сыртка чыгып кетишкенге үлгүрө алышпай, бир саамга демдерин ичтерине алыша былк этпей туруп калышты.
Бирөөсү барып эшикти түртүп көрдү эле, темир аралаш жасалган эшик кадимки сейфтин эшигиндей болуп былк эткен жок. Чүмбөтчөндөрдүн бирөөсү кол фонаригин жандырды эле, терезе жактан атылган октон колундагы фонаригин түшүрүп жиберип, жерге кулап түштү. Бир аздан кийин зал ичинен кишинин оор онтогон үнү чыкты. Рахимдин ийине ок жаңылган болчу. Мындан 1 саат мурун бул үйдө ызы чуу башталганда эле, бул жактагылардын бирөөсү сотовый телефон менен болуп жаткан кырдаал тууралуу каяккадыр кабар берген. Ошол замат эле 10 чактыдай куралчан адамдар короонун ичине жашырынып киришип үйдү тегеректеп алышкан. Абдуахап чоң ката кетиргенин түшүндү. Короого же короонун сыртына жашыруун далдуу жерге бирөөнү көзөмөлчүлүккө коюп коюш керек болчу. Душмандардын келатышканы тууралуу дароо белги берип коймок. Анда мындай болуп туткунга түшпөйт болчу. Көзгө сайса көрүнгүс караңгыда жерде байланып жаткандардын бирөөсү күң кетти. Каршылык көрсөткөндөн баары бир эч майнап чыкпайт. Өз эркиңер менен багынып бергиле. Эми эч жакка кете албайсыңар. Чычкан жүрмөлөп өткүс болуп курчоодо калдыңар. Ар бириңер дуланын мушкасындасыңар. Кыймылдасаңар эле четинен эле атып өлтүрүп беришет. Алардын түнкүсүн күндүзгүдөй кылып көрсөтө турган дүрбүлөрү, снайпер мылтыктар бар. Так что сопротивление бесполезно. Анын сөзүн Абдуахап бөлүп кетти. Унчукпай жөн жата берсеңчи. Өзүңөр деле барымтада жатканыңарды билесиңерби? Бизден бирөө эле өлсө, ал дагы жерде жаткан силерден экөө өлүп турат. Зал ичи бир пазга жымжырт боло түштү. Жерде жаткан киши айткандай чын эле терезенин ар кайсы жерлеринен үн чыкпас мылтыктар менен атылган ичке үндөр чыгып, Абдуахаптын айланасындагылардын экөөсү кулап түштү. Ок Жафар менен Хабибуллага жаңылган болчу. Тамдын дубалдарына далдалангыла, октон сактангыла. Абдуахаптын үнүнө бардыгы дубалдарга далдалана беришти. Бир кезде Абдуахап сырт жактагыларга үн катты. Эгер силер биздин кишилерге ок ата турган болсоңор, биз да бул жерде байланып жаткан силердин кишиңерге четинен өлтүрө баштайбыз. Сырт жак жымжырт боло түштү. Алар биз менен сүйлөшкөн жатышат го дейм. Эгер алар бизди кое берсе, биз да бул жерде жатышкандарга тийбейбиз. Ушундай сунуш коелу. Абдуахаптын сөзүн бери жактагылар да туура кабыл алышты. Ооба, башка бизде эч кандай выход жок. Ансыз деле эки-үчөөбүзгө ок жаңылды. Айла жок канга кан менен жооп беребиз. Айлананы кайрадан жымжырттык басты. Кес-кес ок жаңылгандардын онтогон үндөрү чыгып атты. Зал ичиндегилер да кимдир бирөөлөрдү сүйлөшүүгө чыгышканын күтүп атышты. Чүмбөтчөндөрдүн бардыгы жерде байланып жаткандардын куралдарын тартып алышкан болчу. Сырт жактан ок атышса, ичтегилер да аларга жооп беришип, 1-2 жолу ок атышкан. Тигилер эмнеге создуктуруп атышат же дагы бир нерсеси ойлоп жатышабы? Ким билет? Сыягы биз жерде жаткандарды өлтүрө турган болсок, тигилерге булардын ысык суугу деле жок окшойт. Залдагылар дубалдарга жашыныша, өздөрүнчө шыбырашып сүйлөшүп жатышты. Эмнеге дымып калышты же башкача план түзүп жатышабы? Дегинкиси бардыгына даяр болуп сак тургула. Ар кандай болуп кетиши мүмкүн. Бул мезгилде сырттагылар үстүнө терезе аркылуу жогорку кабатка көтөрүлүп чыгышып, күтүлбөгөн кол салууга даярданып жатышкан болчу. Арадан 20 мүнөттөй убакыт өтпөй, экинчи кабаттын тепкичинен көптөгөн караандар төмөн карай жылмышып түшүштү. Ошол мезгилде сырт жактан да эшиктери ачылып, жабалактаган бир топ караандар залга атылып киришти. Кимди ким көрдү, быржыбайды ким басты дегендей, караңгы залда тарса-турс караандар бири-бири менен мушташып жатып калышты. Кимди ким чаап, кимди ким уруп жатканы белгисиз. Айтоор онтогон, сөгүнгөн эле үндөр чыгууда. Кээ бирлери туш келди, караанды туштап, ок атып жиберип жатышты. Бир кезде залдын жарыгы жарк эте күйө, жогорку тепкичте катарлаш тизилип тургандар өздөрүнүн да душмандарын да ылгашпай эле удаасы менен ок атып киришти. Мушташып жаткандардын бардыгы жерге көмкөрөсүнөн кулаша бири-бирине далдаланышып жатыша калышты. Тепкичте тургандар жерде жаткандардын былк эткендерине эле ок чыгарып жатты. Ар жактан дагы куралдуу адамдар жардамга келишип, жерде жаткандардын бардыгын куралсыздандырып чыгышты. Байланып жаткандардын бардыгынын колдору бошотулду. Жафар менен Хабибулло кансырап жатышкан болчу. Рахим дагы ок жаңылган ийинин басып араң турду. Чүмбөтчөндөрдүн бардыгынын чүмбөттөрү сыйрылып, колдору артына кайрылып байланды. Эсине келген Диана айланасында эмнелер болуп жатканын түшүнгөн жок. Эки жаат боло мушташып, атышып жатышкандарды бирин да тааныбайт экен. Жада калса, Ибрагимдин өзүн да тааныган жок. Көзү эч нерсе көрбөй, ооруканада жатканда анын чыныгы жүзүн көргөн эмес. Эмнегедир залда куралчан адамдар көбөйүп кетишти. Мынчалык куралчан адамдарды Диана өмүрү көргөн эмес. Ок жаңылган Жафар, Хабибулло, Рахимдерди ошол жерден эле атып салышты да, калгандарын болсо ары жактагы түрмөгө окшош темир торлуу бөлмөгө алып келишти. Диана болсо залда жалгыз калды. Өңүбү, түшүбү, айланасында эмнелер болуп жатканын деле түшүнбөй турду.
2-3 куралчан адамдар келип, жерде кызыл ала болуп жатышкан 3 адамдын өлүгүн ары көздөй сүйрөп кетишти. Өлүктөрдү кислотага салып жок кылып жиберишерин Диана айтпаса да түшүнүп турду. Бир аздан кийин аны да кайра жетелеп, мурунку бөлмөсүнө алып барып камап салышты. Мындай иштерге өмүрү барып көрбөгөндүктөн Абдуахаптар көп жаңылыштык кетиришкенин түшүнүп турушту. Бир жагынан бейачал 3 адамдын өлүп кетишкенине ичтеринен жинденип алышты. Булар эч кимди аяшпасына, жырткычтардан айырмалары жок экенине эми чындап ишеништи. Тамырлары алыска жайылган күчтүү мафия экенин да Абдуахап мурун эле сезген. Бул ишти баштаар алдында эле жылаандын куйругун басып албайбызбы деп Ибрагимге эскерткен болчу. Ал эми Ибрагимдин бирден бир көздөгөн максаты эле Диананы эптеп, туткундан бошотуп алуу болчу. Ортодо мындай кан төгүлүү болуп кетээрин эгерим күткөн эмес. Эми эмне болду экен? Диана менен бирге баарыбызды тең өлтүрүп коёбу экенби? Бөөдөдөн бөөдө булардын убалдарына да калдым окшойт. Баары бир милиция кызматкерлерине эскертүү берип коюу керек болчу. Аларды күтпөй эле өз алдыбызча аракеттенип кетип калбадыкпы? Бирок антсе да болбойт болчу. Булар тегинтип биздин 3 адамды ит аткандай эле атып ташташкандай, Диананы да өлтүрүп коюшмак. Баса айтмакчы, жергиликтүү милициялар буларды көптөн бери эле билишет турбайбы, бирок мафиянын негизги уюгу, ордосу каякта экенин билбей жүрүшүптүр. Жок дегенде ошолорго эскертүү бергенде жакшы болмок экен. Мына, баары кеч болуп калды. Шашкан шайтандын иши дегендей бир топ туура эмес иштерди жасап алдык окшойт. Эми биздин дагы өмүрүбүз коркунучта. Ибрагим өтө эле шашылып жибергенине өкүнүп жатты. Таңга жуук жеңил машинелер менен түндөгү кыздарды алып келе башташты. Дианадан башкасы түндөгү болгон окуянын эч бирин билишпейт болчу. Түнү бою укташпай клиенттер менен иштешкендиктен көнгөн адаттарынча ар ким өз бөлмөлөрүнө кирип, жаздыкка баштарын коюп уктоого ашыга башташты. Алиги жигиттердин 3-өсү өлүп, 5-өсү эле калган болчу. Бардыгынын колдорун артына кайрып туруп, жип менен каттуу чырмап байлап салышкан. Бою 2 метр, ийин баштары далдайган дөөдөй болгон Карим бир нерсеге ачуулана, ордунан туруп ары бери басып баштады. Шакалдар десе, буларга жакшылык кылууга да болбойт. Булардан жакшылык күтүүгө да болбойт. 9 оосун түндө жерде байланып жатканда эле атып, жайлап ташташ керек болчу. Ошондо кичине сестенип калышмак. Аларды бекер аядык. Тургузбай эле жаткан жерлеринен көздөрүн курутуш керек болчу. Алар бизди аяштыбы? Рахим, Жафар, Хабибулланы жөндөн жөн эле бейкүнөө атып салышпадыбы? Кайран гана жигиттер. Эми булардан жакшылык күтпөө керек. Бир кезде эшик шарт ачылып, ары жактан колдоруна автомат кармашкан 3-4 адам кирип келишти дагы тигилерди сыртка чыккыла дегендей белги берди. Жерде отургандар унчугушпай, ордуларынан козголушпай олтура беришти эле автоматчандардын бирөөсү ачуулана кыйкырып кое берди. Эмне олтурасыңар? Сыртка чыккыла деп атам. Же кулагыңар дүлөйбү? Жерде жаткандар бирин-бири карап калышты. Бардыгынын колдору арттарына кайрылып, каттуу байлангандыктан буларга каршы эч нерсе кыла алышпайт болчу. Шашпастан ордулардан козголушту да өйдө болуп тура башташты. Чең буттар менен куралчандарды тээп, кол салмакчы болду эле Абдуахап азырынча эрте дегендей башын чайкап, аны токтотуп койду. 5-өөнү тең кайра залга алып келип тизип коюшту. Бул жакта болгону 5-6 эле калышыптыр. Түндөгү залга батпай кеткен автоматчан адамдардын бири да жок. Бардыгы автоматтарын тегилерди карай сунуша, бир нерсе болсо эле атууга даяр турушту. Бир аздан кийин аябай каттуу алсырап, араң баскан Диананы бери жакка ээрчитип келишти. Алиги толмочунан келген такыр баш киши дале болсо бардыгына бийлик кылып атты. Кана, буларды жакшылап карада чыныңдайт. Кимисин тааныйсың булардын ичинен? Эки колдору арттарына байлануу тизилип турушкан жигиттерди Диана таңгыла карап койду. Жалдырабай жакшылап кара. Булардын кимиси сенин таанышың? Булар кимдер экенин түшүнбөгөн Диана ар биринин өңдөрүн кунт коюп карай баштады. Булардын арасында балким мен тааныган бирөөлөр болуп жүрбөсүн? Мүмкүн Кыргызстан тараптан келген адамдардыр. Ал ар биринин жүзүнө кунт коюп карап, бери карай басып келе берди. Бир кезде Ибрагимдин маңдайына келип, экөөнүн көздөрү бир паска тиктеше түштү. Андан кандайдыр бир башкача көз карашты, жылуулукту сезди. Бир аз турган соң ары карай басып кетти. 5-өөнү тең дагы бир сыйра карап чыккан соң эч кимисин тааныбайм дегендей башын чайкады. Дагы жакшылап кара. Балким ушулардын арасында сенин жигитиң болуп жүрбөсүн? Биздин качып эркиндикте жүргөндө сен соо жүрдүң дейсиңби? Бул жактагы жигиттердин бирөөлөрдү таптың да. Ал менин ишим. Акыркы мезгилдерде сенин тилиң чыгып, аябай узарып кетти. Туурасынан чорт эткизип тилиңди кесип таштабаса болбой калды. Такыр баш киши ары жакта тургандарга башын ийкеп койду эле, экөөсү бери басып келип, Диананы колдон алыша сабай башташты.
Диана да жөн туруп калбай аларга каршылык көрсөтүп, кол кайтарууга аракет кылды. Бардыгын өз көзү менен көрүп турган Ибрагим катуу тиштенип, өзүн өзү араң кармап турду. 2-3 жигит Диананы уруп сабаган боюнча өкүртүп бакыртып, ары көздөй алып кетишти. Бир аздан кийин жаштары али 20га толо элек мөлдүрөгөн татынакай сулуу жаш кыздарды залга кой айдагандай түртүп, сабап айдап келе башташты. Уйкулары али ачыла элек, чачы баштары саксайып, аябай жүдөшкөн татынакай кыздар тигилер айтышпаса деле 2 катар болуп тизилип киришти. Алар деле эч нерсе түшүнүшкөн жок. Бизди бул жакка эмне алып келди дешип, бери жакта колдору артына байланып турушкан жигиттерди бир карап, алардын маңдайында автомат кармап турушкан эркектерди бир карап, таңгала унчугушпай турушту. Мен силерди буякка чакырып, айдап келгенимдин себебин билесиңерби? Алиги такыр баш киши тигилерге сүйлөп жатты. Билбесеңер, бул жердеги байланып турган адамдар түндө силерди куткарабыз деп келишип, өздөрү туткунга түшүп калышкандар. Кана, буларды жакшылап карагыла да чыныңарды айткыла. Кимиңердин жигитиңер же тууган туушкандарыңар бар булардын арасында? Давай, бирден чыгып жакшылап карагыла. 2 катар болуп тизилип турушкан кыздардын ар бири бирден чыгарып, жигиттерди караттырды. Бардыгы тең эле аларды карап чыгып, тааныбайбыз дешип, баштарын чайкап жатышты. Бүт бардыгы жигиттерди карап чыгышкан соң, кайра 2 катар болуп туруп калышты. Алиги такыр баш киши кайрадан ачуулана баштады. Буларды билбесеңер да тааныбасаңар, алар эмне кылып жүрүшөт бул жакта? Жөндөн жөн эле келе беришпейт да. Кана чыныңарды айткыла. Булар кимиңердин таанышыңар? Бер жакта турган куралчан жигиттер тигилердин көзүнчө жаш кыздарды чыркыратып сабай башташты. Бешөө тең булардын кыздарга жасашкан айбанча мамилелерине таңгала карап турушту. Кайрадан боштондук. Кийинки бөлүмдөрдө.